Достор, мынакей лимонго кыйыштырылган мандарин. Мынал жерден кыйыштырылып тур, мынакей. Мынал жерде мөмө берген дейт. Мынакей. Демек, Кыргызстандын шартында дагы бул жерде уласа болот. Мандарин бушат экен, демек. Азыр ошол мандаринди мынакей тамыры менен көбөйтүү максатында топурак салып, мынал жерге тамыраттырып атат. Буюрса тамырыткандан кийин жерге көчүрүп тигишет. Азамат Багбан. Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Бактабад компаниясы Баткен облустук администрацияда буюрса чоң жыйынды ушул жерде өткөрөбүз. Буюрса саат 10-дон баштап жыйынды баштайбыз. Бактабад компаниясы интенсивдүү кыргаалдуу багбанчылыкты өнүктүрүү, ошондой эле тамчылатып сугаруу, жаңы технологияларды колдонуу, жаңы дүйнө талабына ылайыкташкан көчөттөрдү пропагандалоо жана ошондой эле жергиликтүү табигый шартка ылайык элдин көйгөйүнө жараша, элдин талабына жараша көчөттөрдү тандай берүү жана башка мына ушундай маалымат жыйын болот. Келип катышып кетсеңиздер болот. Бул Бактабад компаниясы бүтүндөй Кыргызстанды айланат буюрса. 1,5 ай бою сиздердин үнүңүздөрдү, сиздердин көйгөйүңүздөрдү укмакчы. Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыруу каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Салам медиасында коноктобуз буюрса. Абдулла Ташиевич мейманда жана ошондой эле мен Бекболот Кыламов буюрса, сиздер менен азыр түз эфирде байланышмакчыбыз. Чеснок. 2 февралда чеснок. Бул ысык гана да. Теплицанын ичине өстүрүлгөн жашыл чөп.